Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Ден соолук жакшыбы? Көптөн бери смена чыгарып бере элек экенмин, ошого бир толук кандуу смена тартып берейин деп чечтим. Жумуш кандай болуп атат, эмне жаңылык болуп атат, ошол жөнүндө силерге чагылдырып берем достор. Аны үчүн биринчи линия чыгайын, Так, парк. Альфа таксопаркын тандайбыз. Линия кеттик. Саат 8-ден 24 мүнөт өткөндө линия чыктым. Бисмилля деп. Бүгүн биринчи күн жумуш слабыйраак болот, бирок ошого карабастан Кудайым буйруганы болот дейт эмеспи? Ошого кандай болот биздин буйрук? Кудайым бизге бүгүн эмнени буйруптур, ошону көрөбүз достор. Тверской менен Маяковский жака жетейин деп калдым. Могу парк жөнүндө айта кетсем, акыркы күндөрү мага ушундай суроолор көп келе баштады. Сен самозанятый жаап салбады беле, эмне болду? Нормально эле иштеп жүрөсүң го? Бизден минус 20 балл алып салды, заказ вообще бербей калды, сен кантип иштеп атасың деп. Кайсы паркта иштеп атасың, ошол паркиңди айтып койбойсуң деп. Өзүңөр көргөндөй эле мынакей мен Альфа таксопаркы менен иштеп атам, ошону сунуштап жүрөм. Бул парк жөнүндө айта кетсем, өзүбүздүн мекендешибиз иштеткен. Парктын комиссиясы болгону 2%, ал эми парковой самозанятый болуп иштесеңиз 1%. Мирбек деп айтып кошула турган болсоңуз, балансыңызга дароо 500 рубль салып берет. Жана ошондой эле вывод боюнча эч кандай проблема болбойт. Ушул парк менен иштеше турган болсоңуз, путевой лист бекер берилет. Жана ошондой эле техподдержка кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралган болсо силерге жардам көрсөткөнгө даяр. Ошон үчүн төмөндө көрүп турган номерлерге чалып, жазып кошула берсеңиз болот достор. Биз болсо жумушту дальше улантабыз. Видеону аянат чейин көрүп туруңуз. Кандай заказ болот, эмне болот, төкпөй, чачпай бүт силерге көрсөтүп, айтып, бүт киргизип берем достор ушул видеого. Кеттик анда. Так достор, ошентип биринчи заказ менен Домодедового кирип келдим. 1 саат 10 минута. 5509 рубль. Биринчи заказ болуп калды. Атак албайт болчумун. Араптарды алып келдим. Биринчи заказды эми отказ кылбай бергенин ала берейин деп алдым. Атак азыр Домодедоводон эми билесиңер, Домодедово мени 5-6 саатка жөн эле кармап койду. Өткөндө экинчи келбейм деп кеттим эле. Азыр ойлонуп атам, эмне кылсам деп. Саат 10-дон 17 мүнөт өттү. Күтсөмбү, бир жарым саат отура турсамбы, же кете берсемби деп. Силер эмне деп айтат элеңер? Билем, көбүңөр айтасыңар. Лучше кет деп. Лучше кетип калайынбы? Байкайын, кичине кое турайын. Достор, саат 10-дон 30 мүнөт өттү. Жанагындан бери 13 мүнөт арадан убакыт өттү. Мен келип жактан айланып кайра келип парковкага турсам, заказ берип койду. Аябай таң калыштуу. Каяка берди десеңер, Домодедоводон Москва квартал номер 177 дейт. Бул немеге экен? Внуково жака экен. Внуководон дальше Киевский шоссе менен Внуководон бир менин оюмча бир 5 километр дальше кетет экен. Общий 74 километр 55 минута дейт. Аябай таң калыштуу. Шүгүр, Кудайга шүгүр. Канча 13 минута күткөн болуп каламбы, общий. Жана заказ жеткен. Сонун болуп кетти. Кеттик анда. Заказды жеткирейин. Канча болот экен? Не болот экен, алдыда көрө жатабыз. Так, достор. Ошентип бияка да жетип келдик. Новостройка экен, жаңы салынып аткан район экен. 53 минута болду. 6467 рубль. Эми бияктан Внуковону көздөй жөнөйлү. Внуково жака бир барып көрөйүн. Заказ берсе берди, бербесе андан ары шаарга эле кете беребиз. Внуково по пути. Ошол достор. Кудайга шүгүр. Домодедово жакшы болуп кетти. Домодедовону аябай жаман көрүп атчылым, чота кайра баргым келип баштады. Мындан кийин смело заказ алат окшойм. Кеттик анда дальше иштейбиз. Саат 23:36, 11-ден 36 мүнөт өттү. Арендабыз чыкты. Арендадан тышкарыда уже иштеп койдум 2 заказ менен. Эми мындан ары чөтөп иштейбиз. Кеттик. Так, достор. Өзүңөр көрүп аткандай эле таң атты. Кеч ойлоп ком. Жана алдыда Внукового кире кетейин деп чыгып атпадым беле.
Внуково кирдим. Внуково токтоп, ал жактан арги менен сүйлөшүп, аркы берки улчат түнкү саат 2 болду. Эми ушунча болду, курсак ачты, курсак тойгузайын деп курсак тойгузсам, уйку келди. Ойлондум, шаарды карадым, түнкү саат 2-3 уже шаарда каяктагы заказ. Биратылы ушул жактан заказ берсе, ушул жактан алып кетейин да ишти улантайын. Ачы кичине тык этип алайын деп туруп, ошо бойдон тык эткен бойдон кете бериптирмин. Уйку канды. Курсак ток. Ойгонуп, заказ жок эчтеке. Бул жагы өлдү да калды, кой эми. Внуково жыргатпай калды деп, бети кол жууп алып, ылдый түшүп, шаарга түшүп, юго-западта жетип, ошол жакта бир аз отура турайын десем, кайра Внуководон заказ берип койду. Внуководо отурсам бербейт, анан ошол жактан юго-западта жүрсөм, Внуководон заказ түшүп атат. Подача 1050 рубль ушундай менен. Бара турчу жери поселок Мещерина дейт. Бул видная жак болуп калат экен. Видная эмес, андан дальше, короче, шакчак экен. Ошол эми ушу менен жумушту дальше уланталы достор. До конца аягына чейин тартып берем дедим эле. Кичине тартканга да желание кетип калыптыр, кой эми тартайын деп тартып атам достор. Кеттик анда. Аягына чейин көрүп туруңуздар. 58 минутада кирип келдим. Пробка башталып кетти. 5620 рубль. Эми бул жактан кандай кылыш керек билбей калдым. Бул жакка жакын Домодедово бар экен. Домодедового барып катыйынбы дальше. Просто азыр обратно шаар жакка кетейин десем пробка. Шаарда деле азыр уже заказ деле болбойт. 8 километр экен Домодедово чейин. Не кылайын достор, айтпачы. Домодедового барып көрө берейинчи. Ушул маалда как раз Домодедоводо заказ болуп калчу эле. Кеттик анда. Так, достор. Домодедоводон кайра обратно заказ алдым. Шолохова дейт. Бул кайра эле Внуково жакка барат экен. Канча күттүм Домодедоводо. Айтпай эле коеюн. Бирок жакшы эле күттүм. Өткөндө уйкунун бул сменада уйкуну бердим окшойт. Уктап туруп тамак жеп, бир заказ кылып коюп, кайра уктап туруп тамак жеп, бир заказ кылып коюп, ошентип коюп жүрөм. Ошол достор, азыр кайра Внуково жакка барам. Андан ары байкайбыз. Ошентип Москва, улица Шолохова келдик. Бул Солнцево болуп калат. 6191 рубль. Так, дальше эмне кылсам экен? Кайра Внукового барып отуруп алайынбы? Чото бүгүн жумуш болгону чыккандан бери 4 заказ кылдым. Но зато 4 заказ менен канча иштеп койдум. Эмне кылсам дальше? Кичине ушул жакта айланып тура турайынчы, анан дальше көрө жатарбыз, а? Жана Внуково кирип кетсемби деп атпадым эле. Внуково кирип кеткем. Балдарга чалсам, центрда жумуш жок. 2 саат, 3 саат отурабыз. Заказ жок дейт. Значит, центрга кирген пайдасы жок экен деп Внуково кирсем. Жакшы, Кудайга шүгүр. Тез эле берди, канча бир жарым сааттан өтүп берди заказ. Немеге берди? Самарская улица, Рейдисан Блю деген бар го, Олимпийский проспект. Проспект Мира жака, мечиттин аркасы. Ошол жака барат экенмин. 56 минутта дейт, 35 километр. Ушу менен эмне кылсам деп атам, ойлонуп атам. Бүтүрсөмбү деп. Баа чарчаган деле жокмун, уйкуну келтирдим. Курсак ток, просто үйгө барып бир саат душка түшүп, кийим алмаштырып, ошентип болбосом жүдөп кеттим жаман. Көрөбүз, могу заказ жеткире берейинчи. Может, бир атылы до конца иштеп туруп, бир үйгө барып эс алып, анан эртең чыгам бөлө линияга. Ошондой достор, кеттик анда. Ошентип Рейдисанга да келип калдык.
Арабтар экен, арабтар давлениянын көтөргөндү аябай жакшы көрүшөт экен. Нерв кылып кетет экен, нерв кылып. 4978 рубль. 1 сааттан ашып кетти, пробка башталган маалда так. Центрде коэффициент кайнап атат. Жан жайында атат. Бир аз иштейт окшойм. Пока что азыр үйгө барганда эмне биратылуу до конца иштеп алып, анан барып эртең чыгайын жумушка, ошол кеттик энди. Так, Автозаводскойго келип калдым, ЦСК аренага. 2123 рубль. Не доехали дейт. 2055 рубль менен жаап койду. Ладно. Уже өзүңөр байкап аткандай эле кайра кечикирип атат. Мен дагы эле жүрөм. Почти 1 сутка болуп атабы? Почти 1 сутка болуп атат. Канча заказым? 6-нчы эле заказым болуп атабы? За все это время. Биратоло бүтүрүп салайын, анан кетейин. Мен бүтүп үйгө кетип баратам. 1 сааттай отуруп койдум окшойт, заказ жок. Группага чалсам, балдардан сурасам, баары отурат. Заказ жок дейт чото. Экинчи күн ушундай болот. Экинчи күн негизи эң эле мындай неме күн. Могу витти каралачы, могу витти. Сонун негизи могу жер. Анан жыйынтык чыгарып коелу. Канчага иштедим? Анын алдында бир нерсе айта кетким келип атат. Көбүнчө сурап аткандарга, бул бекер эле маалымат. Бул дагы реклама деп ойлоп жүрбөгүлө. Силерге керектүү нерсе могу алдыңарда көрүп аткан номерге чалсаңар, Кылыч Байке деп. Кимден ким зикр издеп аткан болсо, сменщик болуп иштейт элем, напарник болуп иштейт элем, аккаунту бар элит тарифте. Жана ошондой эле опыты бар адамды ушул Кылыч Байке деген өзүнө напарник кылып издеп атат. Жана ушул эле номерге чалсаңар, Кылыч Байкеге Mercedes E-класс арендага берип атат. 6000 рубльдан арендасы. Депозит аркы берки жагынан тоже өзү менен сүйлөшө аласыңар. Дагы эле ушул эле Кылыч Байкеге чалсаңар, метро Выхинада квартира, 2 комнатный квартирасын өткөрүп берем деп атат. Квартплатасы канча, депозити канча, ал жөнүндө дагы ушул номерге чалып эле Кылыч Байке деп сүйлөшүп, өзүңөр тактап билип аласыңар достор. Бул мен өзүм чогуу иштешкен, зикирде чогуу иштешип жүргөн коллега Байкебиз. Ошол достор, бүгүнкү жыйынтыктай турган болсом, бүгүнкү жумуш общий ары бер жагы чай пайы менен 25000 рубль иштептирмин. Анын 12000 рублин расходко чыгарып салайын. 8000 аренда, 2000 топливо, 2000 рубль ичип жегеним. Ошо менен ар жакта 13000 рубль калып атат, бүттү. Ошо менен ушунча иштедим. Болгону 6 заказ кылдым, 5 заказы жанагындай между аэропортами болду. Домодедово, Внуково өзүңөр көрдүңөр. Бирөө болсо жана короткий заказ шаар ичинен. Болду ошо менен. Ушу менен жумуш бүттү туугандар. Үйгө кеттик. Эртең жумушка чыгам эми. Азыр саат 8ден өтүп калды. Кийинки видеодон жолугушканга чейин анда оюм болуп атат, ушинтип эле күнүгө кандай жумуш болуп атат силерге киргизип көрсөтүп турайын, чтоб жумуш жакшы болгон күндө эле киргизе бербей, күнүн киргизип, силер чтоб жакшылап ушул тариф жөнүндө билип алганга деген. Ошол жөнүндө айта кеткиле, ушундай видео тарта берейинби? Анан дагы силер жакшы көргөн клиентти түшүп чыкканын киргизе албай атам, анткени бул машинага регистратор кое элекмин. Зикирде калып кеткен регистраторум, буга болсо кое элекмин. Коем жакын арада коюп, анан жакшыраак, коозураак кылып силер жакшы көргөн клиенттин отурганын, түшкөнүн, учурашканын, коштошконун бүт киргизип берем достор. Болду, ушу менен кеттик анда. Жакшы тургула, аман эсен тургула. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула.